Кече дем алыш күндөн тарта Эмбанктын айланасында ызы-чуу жаралып жатканы маалым. Кардарлар электрондук капчыгындагы каражаттарын жоготкондугун, атүгүл карызга да батып жатканын билдирип чыгышты. Ал ортодо Эмбанк кызматы бул техникалык гана мүчүлүштүк экенин айтып, тез арада бул жөнгө салына тургандыгын маалымдады. Деген менен бүгүн биринчи күн, түштөн кийинки убакта азыр биз ушул Жалал Абад облусунун аймагындагы Кыргызстан филиалына келип отурабыз. Азыр дагы ушул кардарлар бул суроолорго жооп издеп турушат. 3800 алды. Азыр бул жакка кайрылдыңыздарбы? Азыр кирсем сбой болуп атат дейт. Мен күтөбүз го. Бир 2-3 күндө чечилет дейт го. Буга чейин жакшы эле болчу. Эми көрөбүз да, азыр дагы алган атам акча. 28 миң эле, мага 30 сом которсо 30 миң болуп кетти бирдениге. 30 миң болгондон кийин ошону карасаңыз 2 миң сом өзү кошулуп калган экен. Сурасам 2 миң өзү кошулуп калыптыр деди. Бүгүн эртеме 2 миңди алып койду. Өзү туура экен. Туура эле экен. Техникалык деп коюңуз. Техника тараптан уяктан ашыкча түшүп калды мага 2030 сом. Лимит түгөнүп калат экен да. Мен лимит неден перевод болгондо биз баягы студенттер контракттар которгондо ошол нер жөнүндө маалымат беришпептир да. Булар анан кийин комиссияга көп алып койгон да. Ошондо эле мен көп акча кармабайм Эмбанкка. Ишенимим азыраак да. Бүгүнкү күндө Эмбанк тиркемесин миңдеген адамдар колдонуп, туруктуу кызматтарын пайдаланып келишет. Көпчүлүк болуп жаткан жагдай атайын жасалган жорук эмес, техникалык мүчүлүштүк экенине ишенип турушат. Ошентсе да бул жакшы эмес көрүнүш болуп калганы, алдын алыш керек болчу дегендер четтен чыгууда. Мен көп болду бир колдонгоныма 3-4 жыл болуп калды. Оңой колдонгонго жакшы деп ушул ыңгайлуу деп ушуну колдонуп аттык эле да. Эми муну резко деле ушундай жакшынакай өкмөт ачып койсо болмок да, негизи мындай эле жокчу. Мындан мурун дагы бир 1000 сомдой акча жоголуп кетти эле да, өзүнөн өзү эле. Калыбына келген эмеспи? Ооба, калыбына келбей калды. Банкка келсем түшүп калат деп атчы. Түшүп калабы, калбайбы? Буга чейин мындай учур катталбады? Жок, андай болгон эмес. Эми биз ишенип эле бул картада акча ишенип эле турат деп биз ишенгенбиз да. Себеби аны текшерген деле эмесмин да. Менде себеби базарда отурам, андай түшүп кайта неме болуп турат да. Эми бул окуялардан кийин баягындай ишенимсиздик Ишенчилик жок болуп калды да азыр. Мына азыр менин жанымда шеригим да менин акчамды алып коюптур, ал дагы келе атат да. Эмбанк деген ат менен таанымал Кыргызстан коммерциялык банкынан жогорудагы суроолорубузга жооп ала албадык. Филиалдарына кайрылганыбызда тасмага түшүрүүбүзгө тыюу салып, башкы директору суроолорубузга жооп бере тургандыгын билдиришкен. Жетекчилик болсо телефонубузду өчүрүп бош эместиги менен түшүндүрдү. Аталган кызмат буга чейин кардарлардын эсептеринде акчалай суммалардын туура эмес чагылдырылышын калыбына келтирүү боюнча активдүү процесс башталганын, Эмбанк кардарларынын бардык каражаттары толугу менен коопсуз жана банктын ишенимдүү коргоосунда экенин билдирип, келтирилген кемчиликтерге кечирим сураган. Ал эми социалдык тармактарда Эмбанкка болгон нааразычылыктар бүгүн дагы уланды. Айрымдары акчасы калыбына келсе, калгандары мурдагы суммаларынын эсебин чыгара албай убара. Кечинде караганда 811 миң ушундай акчам бар экен эле мендечи. Эмне себеп мен эки карта колдоном, көбүнчө биздики Кыргызстанда Эмбанк колдонушат экен, анан Эмбанк номеруң бер деп ошоңо салып беришиптир да. Ошол себептен эсептеп чыксак 390 миңби ушундай менде эрте жок болуп кетти. Анан сразу эле скриншот кылып алгам, именно 14-күн. Анан ошону андан кийин эле сразу эрте мен тиги немеге бардым, филиалына бардым. Сизге кандай жооп беришти негизи? Акчалар кайра ордуна келеби экен? Акчалар кайра ордуна келет деп айтышты мага. Бир күн күтүп туруңуз деди, анан ошол жерде бар акчамды мен сразу барып чечип алдым. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.